Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чалышта. Милиционер жарандын 2 жаштагы кызын сабаган видеосу коомчулуктан нааразычылыктын толкунун жаратты. Атасынан ур токмок жеп жаткан наристени анын апасы өзү тасмага түшүргөн. Тажиктер Баткендин Орто Боз айылында чек арадагы талаш жерге баштаган курулуштарын алууда. Талас облусунда бюджеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерден көчмөндөр оюндарына деп акча алып жатканы ачыкталды. Ош шаарынын окуучулары 54 миңден ашуун ката басылган китеп менен окуп жатышат. Миллиондогон каражат сарпталган сапатсыз басылмалар боюнча эч ким жооп бере элек. Милиционер жарандын 2 жаштагы кызын сабаган видеосу коомчулукта нааразычылыктын толкунун жаратты. Ал Ош облусуна караштуу Кара Суу районунда иштеп келген. Учурда милиция кызматкери өз арызы менен бошогон. Атасынан ур токмок жеп жаткан наристени анын апасы өзү тасмага түшүргөн. Бул ажыбайлардын турмуш сыноосунан ажырашып кетишкен араздашуусу себеп болгону айтылды. Запкы көргөн эне бала учурда Ак жүрөк кризистик борборунда баш калкалууда. Окуяны Бактыгүл Мирадилова миликтеп көргөн. Социалдык тармакта өз атасы 2 жаштагы кызын сабаган видео тарады. Ур токмокко алынган 2017-жылы туулган наристенин ата-энеси ажырашып кетишкен. Кыздын апасы Өзбекстандык болгондуктан аны чек арадан алып өтүү үчүн күйөөсүнөн ишеним кат сураганда чыр чыккан. Кыздын атасы Кара Суу районундагы айылдардын биринде милиция кызматкери болуп иштеген. Окуя катталган соң өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Ал эми машинанын ичинде сабалган кызын апасы өзү тасмага түшүргөн. Видео тасма ушул жылдын 31-майында тартылган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматында окуя боюнча денеге жеңил залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого киргизилген. Жоруктар жөнүндө кодекстин 66-берене негизинде ден соолукка жеңил зыян келтирүү берене негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ал эми тергөө учурунда аталган жаран Кара Суу РИИБинин милициянын участкалык уполномоченный болуп иштегендиги аныкталып, жана ушул окуядан кийин аталган кызматкер өзүнүн каалоосу менен арыз жазып жумуштан кеткендиги маалым болгон. Бүгүнкү күндө сабалган кыз эне экөө Ак жүрөк кризистик борборунда убактылуу баш калкалоодо. Аталган борбордун жетекчиси Дарика Асылбекованын айтымында жабырлануучулардын экөө тең психологиялык жактан жабыркаган. Мындан сырткары наристе эркек кишини көрсө коркуп, чоочуп ыйлай турганын белгилейт. Кыз дагы ошо коркуп калган. Түнү мен кабардармын, түнү ыйлап чыгып атат да. Чочуп ыйлайт. Анан эркек кишини көрсө качат. Качып ыйлап атат да. Ошондо байкап атам, бул апасынын айтуусу боюнча айтып атат. Бул деген биринчи жолкусу эмес. Ошол видеодон көрүп ал апасы эмне оозун ачып отурат, тиги бул деп мага претензия коюп атышат, бирок мен ал күйөөмө эч кандай жакындап, же бир нерсе кыла албайм, тарсылдатып эле мени койгулап же уруп, туш келди жагыма тепкилеп таштайт. Ошол себептен мен жакындай алганым жок. Ошол моментте дагы. Анан бул биринчи жолкусу эмес деп атат да, бир канча жол дайыма ошондой. Ошол себептен мен бул күйөөм менен кайтара жарашууга, же кыздын атасы деп эсептөөгө, же бирге жашоого мен эч кандай немем жок дейт да, каалоом жок. Жашабайм бирге деп атат. Сабалган кыздын энеси менен байланышканыбызда интервью берүүдөн баш тартты. Соңку жылдары жаш балдарга карата ырайымсыз мамилелердин арбын болуп жатканы белгиленет. Бирок алардын көпчүлүгүнүн бети ачылбай белгисиз боюнча кала берет. Адистер адамдардын балдарга карата агрессивдүү мамилелердин бирден бир себеби катары күнүмдүк турмуш көйгөйүн белгилешет. Ушундай кордук көрсөтүү, зордук зомбулукту дагы айта албайм, кордук
түз эле кооруктук көрсөтүп атышат да. Бул азайбастан кайра көбөйүп атат. Бул эмне себептен экенин мен себебин айта албай жатам. Себеби дегенде бүгүнкү күндүн адамдарынын көпчүлүгү эле агрессивдүү да. Мына бул айрыкча мына 20 жаштан 40 жашка чейинки адамдар. Ушунчалык агрессивдүү, кичине эле бир нерсе жетишпей баратса же ошол нерсе өзүнүн каалоосу кичине канааттандыра албай калса эле ушу күчүн башка бирөөдөн чыгарууга аракет жасашып атат. Соңку кездери Кыргызстанда жаш наристелерге кордук көрсөтүү фактылары арбын кездешүүдө. Арасында зордуктоого кабылып, уур тепкиге алынып, ал тургай көз жумгандары да бар. Бактыгүл Мираделова, Адилет Нишанбаев, Нурньюз. Чүй облусуна караштуу Маевка айылында адамды өлтүрө сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка таянсак, Коопсуз шаар долбоорунун камералары Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны аныктап, андан кийин 54 жаштагы айдоочусу кармалды. Унаа айып жайына токтотулуп, айдоочу Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Бишкекте камераны талкалагандардын бири кармалды. Милиция 8 августтагы башалмандыкта бейбаштыкка шектелип жаткандардын бирин кармады. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 8 августтан 9 августка караган түнү жаштардан турган топ Токонбаев жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишинде ары бери өткөн унааларды карап, айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү сабайбыз деп коркутушкан. Алар милициянын бир канча унаасын жана Коопсуз шаар долбоорунун камерасын талкалап салышкан. Бейбаштар 3 миллион сомдук чыгым келтиришкен. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Чектүүлөрдүн бири 26 жаштагы жаран кармалды. Калган бейбаштардын кайда жүргөндүгү аныкталууда деп билдиришти башкармалыктан. Чыр болгон чек аранын сыр болгон жыйыны. Кече Жогорку Кеңеш Баткен облусунун Лейлек районундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаал боюнча өкмөттүн маалымат жабык карады. Анда депутаттардын суроолоруна премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик органдар менен мекемелердин жетекчилери жооп беришти. Жабык өткөн жыйындан кийин чыр болгон эки тараптын келишими дале көп ачыкталбай сыр боюнча калууда. Парламенттеги айтылган айрым маалыматтар менен кийинки материалдан таныша аласыздар. Бүгүнкү жыйын баштоо үчүн каттоодон өтүп койсоңуздар. Баткендеги чек ара чатагын Жогорку Кеңеш жабык эшик артында карады. Абал боюнча депутаттарга өкмөт башчы келип маалымат берди. Журналисттер бир канча саат бою жабык эшикти күзөтүп турган менен расмий бийликтен чек арадагы абалды угуу өтө эле кыйынга турду. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жабык эшик артында эмне жөнүндө сөз болгондугун ачыкка чыгарган жок, анткени менен талаш жерди тажик тараптагы, кыргыз тараптагы өз жерибиз деп эсептеп жаткандыгын четин чыгарды. Бүгүнкү күндө 405 километр такталбаган биздин чек арабыз бар. Алар башка картанын негизинде бул жерлер биздин жерлер деп айтып атышат. Биз Кыргыз мамлекети тарабы башка жылдагы картанын негизинде бул биздин жерибиз деп аябай мындай талаш тартыштар көп. Эми ачыгын айтканда өкмөт алдын алуу ушул чыр болуп аткан жерде алдын алуу иштерди жүргүзгөн эмес. Анткени бул чыр былтырдан баштап келип атат. Былтырдан баштап Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтоткондугун жарыялаган. Чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев 2 күндүк оор сүйлөшүүлөр өз жыйынтыгын бергендигин айтты. 17 сентябрда, 18 сентябрда 2 күн тыныгысыз сүйлөшүүлөр болуп атты. Талаш, тартыш болду. Ар бир тарап өзүнүн дооматтарын, талаптарын коюлду. Айтып кеткенде аякта талаштар көп болду, бирок бул маселе чечилди деп айтсак болот да. Чек ара чатагында Равшан Муминов аттуу чек арачы окко учкан, чек ара кызматынын төрагасы окко учкан аскер өзбек улутундагы жаран экендигин айтып, бул кайгылуу окуя Кыргызстандагы улуттар арасындагы ынтымак үчүн дагы даңкталыш керек экендигин билдирди. Каза болгон биздин аскер кызматкер улуту өзбек улутунан болот. Бирок ал жоокер өзүнүн жарандык милдетин, аскер милдетин
так жана туура аткарды, өзүнүн өмүрүндөгү неме койду десек болот. Ошо Кыргызстандын тынччылыгына жана аманчылыгына жана бекемдигине. Ошо үй бүлөсүнө терең кайгуу менен неме айтам, көңүл айтам. Бул бир эле үй бүлөсү эмес, чек ара кызматына чоң жоготот. Жана Кыргыз эл. Буга чейин Тажикстандын Азия Плюс агенттиги сүйлөшүүдө Кыргызстандагы байкоо салган мунараны алуу тажик тараптын курулуш иштерин токтотуу боюнча макулдашылгандыгын жазган. Мындан сырткары 18 саат ичинде эки тарап кошумча күчтөрдү жана аскер техникасын тышка алып чыгуу боюнча макулдашылгандыгы белгиленген. Тажиктер баштаган курулушун бузуп жатышат. Тажиктер Баткендин Орто Боз айылында чек арадагы талаш жерге баштаган курулуштарын алууда. Бул боюнча жеринен айыл тургундары Марал радиосуна билдирген. Видеодо эки экскаватор жолдун эки жагындагы курулушту бузуп, урандыларды унаага жүктөп алып кетип жатканын көрүүгө болот. Кой Таш айылындагы окуяны иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү кийинки жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары Асель Кодуранова менен Ирина Карамушкина кайрадан чакырылды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. 19 сентябрда комиссия кезектеги жыйынын өткөрүп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдел Секизбаев менен президенттин иш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Турусбек Коеналиевдин маалыматын угушту. Мындан сырткары 7-8 августтагы окуялар боюнча Ички иштер министринин орун басарлары Алмаз Орозалиев жана Памир Асанов маалымат беришкен. Жогорку Кеңештин депутаттары Карамушкина менен Кодуранова жыйынга келген эмес. Комиссиянын отурумунда Кодуранова комиссия менен иштешүүдөн баш тартканы айтылган. Эл өкүлү муну азаттыкка ырастап, кийинки жыйынга деле ушундай жооп бере турганын билдирди. Ал өз чечимин комиссиянын курамында кызыкчылыктары, кагылышы бар адамдардын болгонун, ошондуктан андагы окуяларды айтып берүүдөн майнап чыкпай турганы менен түшүндүрүп жатат. Комиссиянын кийинки отуруму 23 сентябрда болот. Бул күнү депутаттардан сырткары аскер прокуратурасынын маалыматы угулат. Талас облусунда бюджеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерден көчмөндөр оюндарына деп акча алып жатышат. Бул тууралуу 24 KG агенттигине жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда билим берүү мекемелеринин кызматкерлери ар бири 200 сомдон чогулду беришкен. Саламаттык сактоо тармагында эмгеккендердин бир күндүк айлыгын кармоону чечишкен. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү азырынча бул маалыматка түшүндүрмө бере элек. Ал эми Ош шаарында окуучулар 54 миңден ашуун ката басылган китепти колдонушууда. Жаңы окуу жылынын башында 5-6 класстардын айрым китептери колдонуу үчүн жаңы гана берилген. Бирок окуу куралдардын ичинде грамматикалык катадан тышкары техникалык каталар да орун алган. Миллиондогон каражат сарпталган китептердин чыгымын төлөө же кайра басмаканага берүү тууралуу маселе азырынча айтыла элек. Мындан тышкары шалакылык кетирген бир да жоопкер адам жок. Ош шаарынын билим берүү тармагына жиберилген 54 миңден ашуун окуу китептеринде каталарды оңдоп түзөө иштери эми гана аягына чыкты. Каталарды оңдоо иштери мектеп китепканачыларына жүктөлгөн. Кызматкерлер камерага ачык пикирлерин айтпаганы менен кошумча түйшүк болгонун кадр сыртында жашырышкан жок. Эми бизде түйшүк жаралган ушу убакыт кетти. Ушул баягы берилген катаны кыркып, кайра артына жармаштырууда ушу убакытты уттурук деп ойлойм. Анан мугалимдерде болсо олор мугалим болгондон кийин катасын сразу эле сезишип, өздөрү эле оңдоп кетип атышат деп ойлойм. Эми бул ушул китеп чыгарган адамдар, корректорлору бар, редакторлор бар, ошолор текшерип чыгарыш керек эле, мен ошентип ойлойм. Бардыгы ушул тиешелүү, ушул китеп чыгарганга тиешелүү бардык адамдары күнөөлүү деп ойлойм да мен оюмча. Анан бизде эч кандай эми биз тарабынан чечилбейт да бул нерсе. Биз ушул убактыбызды гана өткөргөн ошо. Окуу куралындагы катачылыктар бул убакка чейин да бир нече жолу айтылган. Бирок миллиондогон каражаттар сарпталып, туура эмес басылып чыккан китептер үчүн кимдир бирөө жооп берилек. Айрымдар кетирген кемчилдиктер үчүн тиешелүү адамдар жоопко тартылып, кийинкилер үчүн сабак болуусу керек деген пикирде. Мына бирок ушул нерсе ошо сабак болуш керек да. Биздин министрлик үчүн бул бир гана айталык билим берүү жана илим министрлиги эмес, деги эле кагаз менен, жазуу менен мындай иш жүргүзгөн бардык баягы кызматкерлерге, бардык министрликтерге
мына ушундай нерселер сөзсүз түрдө баягы сабак болуш керек. Анан эменин өзү айталык сабаттуу жазуу деген бул ошол коомдун маданиятынын бир көрсөткүчү. Адамдардын маданиятынын канчалык деңгээлде өскөндүгү ушул нерсе менен аныкталат өзү. Жаңы басылуу окуучуларга быйыл гана берилген китептер эми мынтип чуулуу иштин изин ачты. Билим берүүдөгү коррупциянын учу чыгып, башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Ал эми Ош шаарындагы окуучулар үчүн берилген окуу куралдар кайрадан артка кайтарылган эмес. Мурунку билим берүү министринин буйругу менен ката сөздөрдү оңдоп, тиркеме жасап чыгуу жумушу коюлган. Биз ал китепти кайтарып бере албайбыз. Себеби бул силерге деле маалым, бул дүйнөлүк банктан акча которулуп, ошончо чыгым болуп китептер басылып чыкты да. Эми биз муну кайра кайтарып жибергенге болбойт, анткени бала анда окуу куралы жок калат, китеби жок калат. Бул жана айттым го, бул толук кандуу жараксыз деп айтканга болбойт. Арасынан чыгып атат, арасынан. Бардык китеп баштан аяк ката эмес, бир-эки барак басылбай актай барак чыгып калып атат. Туура эмес которулуп калган сөздөр болуп калып атат. А так жарактуу эле колдонуп атабыз. Аны кайтарганга болбойт. Эскерте кетсек, ката басылган китептер информатика, математика, география жана кыргыз тил китептери. Кыргыз тил китебинин өзүндө эле байкалган каталар 20дан ашуун. Андан тышкары айрым барактар актай бойдон калса, кээ бир жазуулар тескерисинен басылган. Бир эле тендерде 91 миллион сомдук тендер мыйзамсыз өткөрүлгөндүгү тууралуу айтылган. Ошондон кийин министр ошол күнү арызын жазып кызматынан кетти. Демек, окуу китептерин басуу бул атайын бизнес болуп калгандыгы ачык эле көрүнүп турат. Эмне үчүн Кыргыз Республикасында ушундай көп чыгаша келтирген каталар боюнча мамлекеттин казынасына келтирген кемчиликтер үчүн билим берүү министри мурдагы Гүлмира Кудайбердиева кылмыш жообуна тартылбайт. Биз ушул тууралуу бир нече жолу да кайрылып келсек дагы эч кандай майнап чыккан жок. Учурда мен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго жана башкы прокуратурага атайын кат жолдоп жатам. Анда ар бир кызматкер өйдөдөн ылдый же ылдыйдан өйдө карай окуу китептерине жооптуу адамдар кылмыш ишине тартылып, материалдык жоопкерчиликтери да каралсын деген сунуштарды киргизип жатам. Эми экс-министр Гүлмира Кудайбердиева айымдын жоопкерчилиги каралып, тиешелүүлөр жоопко тартылабы ал жагы азырынча белгисиз. Мындан башка да 1-2 класстын математика китептерин сатып алууда 91 миллион сомго жакын акча сарпталган. Бул боюнча кылмыш иши козголгон. Даткашаптан Актылек Акылбек уулу, Нурньюз. Кыргызстандын мугалимдеринин айлык майнасын көбөйтүү үчүн 7 миллиард сом керек. Бул тууралуу Республика Тажөт фракциясынын отурумунда айтылды. Каржы министри Бактыгүл Жээнбаеванын айтымында 7 миллиард сомду Азия өнүгүү банкы грант түрүндө бөлүп берет. 2020 жылы жеке булактарды издеп баштайбыз, деди министр. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, мектеп мугалимдеринин гана эмес, балдар бакчаларындагы тарбиячылардын дагы айлыктары көбөйөт. Алардын жалпы саны 120 000 киши. Эми чет элдик кабарлар менен тааныштырабыз. Өзбекстанга 180 000 доллардан ашык инвестиция салган ишкерлерге 3 жылдык виза ачылат. Мындай жарлыкка Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кол койгон. Бул тууралуу жергиликтүү басма сөз каражаттары жазды. Маалыматка ылайык, чет элдик инвесторлор үчүн инвестмент виза аттуу атайын виза түзүлгөн. Буга чейин мындай категориядагы виза 3 айга чейин, өзгөчө жагдайларда 1 жылга чейин созулчу. 3 жылдык визага ээ болуу үчүн чет элдик жаран 180-200 000 доллардан ашык инвестиция салышы керек. Алдыда башка маанилүү чет элдик кабарлар менен Надира Капарова тааныштырат. Президенти Зин Аль-Абидин Бен Али 83 жашында Сауд Аравияда каза болду. Айрым маалыматтарга караганда, ал катуу ооруп, акыркы 3 айдан бери реанимацияда жаткан. Зин Аль-Абидин Бен Али президенттикке 1987 жылы шайланган. 2011 жылы араб жазы деп аталган саясий толкундоодон кийин кызматтан кеткен. Тунис оппозициясы Бен Алини демократиялык баалуулуктарды сактабай диктатура орнотту деп сындап келген. Сот алгач экс-президентти 35 жылга эркинен ажыраткан. Андан соң аскердик трибунал 2011 жылдын башында көтөрүлүшкө чыккандар өлтүргөн үчүн деп өмүр бою эркинен ажыраткан. Мындай чечимден кийин Бен Али Сауд Аравияга качып кеткен.
Орусиянын президенти Владимир Путинди бийликтен кууп кетирем деген бакшы Александр Габышев Якутиядагы психоневрологиялык диспансерге жеткирилди. Орусиянын курамындагы бул республиканын саламаттык сактоо министрлиги кабарлагандай, диспансерде Габышев психиатриялык текшерүүдөн өтөт. Эгер бейтапта патология аныкталса, ага тиешелүү медициналык жардам көрсөтүүгө даярбыз деп айтылат расмий билдирүүдө. Жыл башында Якутиядан Москваны көздөй жөө жолго чыккан бакшы 19 сентябрга караган түнү Бурятияда кармалган эле. Бирок анын бир нече тарапкери бакшынын жолун жолдоп Москвага чейин жөө бара турганын айтышууда. АКШнын Fridays for Future экологиялык активисттер тобу тарых боюнча массалык жүрүш уюштурууга даярданууда. Бул тууралуу BBC агенттиги жазды. Агалайк АКШдагы 800 мектептин окуучулары бийликтин экологиялык саясатына нааразычылыгын билдирип, сабактарды калтырышмакчы. Британияда климаттын өзгөрүүсүнө каршы окуучулардын кыймылы борбордук көчөлөрдө уюштурулат. Апрель айында тукум куртка каршы кыймылынын активисттери Лондондогу музейди ээлеп алып, адамзаттын кыянаттык аракеттеринен улам климаттын кыйрап жатканын айтып, табиятка камкор мамиле жасап коргоого, өз кызыкчылыгы үчүн экологияны бузуудан алыс болууга чакырган. Facebook социалдык тармагынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолукту. Бул тууралуу Трамп өзүнүн Twitter баракчасына жазды. Маалыматта Цукерберг Трамп менен интернетте тескөөнүн келечегин талкуулаган. Буга чейин АКШ Конгресстер палатасынын юридикалык комитети монополияга каршы күрөшүүнү иликтөө боюнча иштин алкагында өлкөдөгү эң ири 4 компаниянын жетекчилеринин документтерин жана алардын сүйлөшүүлөрүнүн жазууларын талап кылган болчу. Юридикалык комитет Facebook, Google, Apple жана Amazon компанияларына сурам жөнөткөн. Аталган компаниялар жетекчилеринин электрондук кат алышуулары, телефондук сүйлөшүүлөрү боюнча бардык материалдарды 2019 жылдын 14 октябрына чейин бериши кажет. Президент Орусиядагы аскердик машыгууга катышат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусиянын Оренбург шаарына бир күндүк иш сапарга менен кетти. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Ал Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кургак жер аскерлери топторунун катышуусунда биргелешкен практикалык машыгууларга катышат. Жээнбеков ошондой эле Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуу өткөрүп, кызматташуу тууралуу, анын ичинде аймактагы коопсуздукту камсыздоо маселелерин талкуулашат. Кыргызстандан барган делегациянын курамында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев, президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков, Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов бар. Спасибо, что приехали. Мы с вами в разных местах и по разному поводу встречаемся, но это необычный повод, это совместное учение. Мы продолжаем сотрудничество по всем направлениям. Конечно, всегда главным образом обращаем внимание на наше экономическое сотрудничество. И здесь нам есть что показать, потому что оно развивается успешно. И рост показали в прошлом году 17%, в этом году уже рост продолжается. Но и военно-техническое сотрудничество, военное сотрудничество идет своим чередом, продолжается. То, что и ваши подразделения принимают участие в этом крупнейшем для всех нас военном событии, это очень важно. Быйыл 44 айыл таза суу менен камсыз болот. Кыргызстанда таза суу жетпеген 600гө жакын айыл бар. Анын ичинен 86 айыл таза суу менен камсыздалды. Эми ушул жылдын аягына чейин 44 айылга да таза суу жеткирүү мерчемделүүдө. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 2023 жылга чейин өлкөнүн бардык айылдары таза суу менен камсыз болот деген убадасын берген. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн эл аралык донорлор жардам берет. Учурда 300 миллион сом бөлүнгөн. Таза суу менен камсыздоо жана саркынды суу тармактарын өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Сайпидин Момунов жаңы жылга чейин 44 айылга таза суу чыгарып беребиз дейт. Мында Кыргызстан менен Саудия өнүктүрүү фондунун ортосунда $30 миллион өлчөмүндөгү насыялык макулдашууга кол коюлду. Бул сумма өтө муктаж болгон 61 айылды суу менен камсыздоо жана санитардык абалды жакшыртуу долбооруна жумшалат. Калктын саламаттыгына сапаттуу кам көрүү аракеттери уланууда. Баткен облусунун Кадамжай районунда үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имараты курулуп пайдаланууга берилди. Эски иш орундары андагы халачандарга бир топ түйшүк жаратып келсе, азыр эми алар чечилгени айтылды.
Санабар Мырзалиева жашаган айылда үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имараты курулганы үчүн кубанып турат. Эми ден соолугу боюнча убагында дарыгерге кайрылып, керектүү дарылануудан өтүүгө шарт бар. Буга чейин район борборуна же болбосо алыс жол жүрүп, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп жүргөн. Айылыбызда фаптар жетишпестен көп айылдарда жоктугунан байланыштуу биз дагы ошонары айылдан бери келебиз. Жакшы. Эң жакшы фап ачылганга биз абдан кубанычтабыз. Рахмат, биздин мана шетте бардык элибизди шунчалык которуп, шунчалык зданияларды куруп берген бардык демирчилерибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Марказ айылындагы дарыгерлер буга чейин Союз учурунда курулган эски имаратта иштеп келген. Мындай шартта калктын ден соолугуна кам көрүү көптөгөн көйгөйлөрдү пайда кылчу дешет. Эми болсо бардык медициналык шаймандар менен жаңы имарат пайдаланууга берилди. Здания башкаларыбыз аябай начар болчу. Азыр жакшы, бардык шарт бар. Бизде иштешке дагы кызыгуу кайтып артат да. Аппаратура бардык нерселерибиз кайрадан жаңыланды. Ушул бизге спонсор болгондор бардык шарттарды түзүп, эмеректерибизди, инструменттерибизди, керектелүү нерселер бардыгын жаңыла берди. Бул имарат Ат-Сафа борбору коомдук бирикмесинин демөөрчүлүгү астында 3 миллион сомго курулган. Бирикме мындан сырткарыда Баткен облусунун аймагында калктын ден соолугуна кам көрүү үчүн демөөрчүлүк иштерин аткарып келет. Биздин Марказ айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө Ат-Сафа коомдук бирикмеси тарабынан жаңы фап курулуп, пайдаланууга берилип атат. Мурда биздин фап эски болгон. Азыркы курулган фапыбыз бардык шаймандары менен, ичиндеги мебелдери менен болуп, азыр элге жакшы шарт түзүлдү. 4,5 миң элди тейлеп турган мурдатан. Азыркы күндө ушул жаңы имаратта ден соолугун чыңдоо үчүн өтө зарыл болуп турган бизге. Мындан башка деле Лейлек районунда, Баткен районунда дагы алгылыктуу иштер жүрүп атат. Мындайча айтканда, бул кайрымдуулук фонд тарабынан быйыл жылдан эле төрөт бөлүмү Карабулакта жаңы фап курулуп атат алдында. Анан Баткен шаарында, Тораташта жанакы 100 квартиралуу үйдүн ичинде да ошол жерде фельдшер-акушерлик пункту бар да. Мындайча айтканда, материал техникалык базаны чыңдоо боюнча жакшы иштер жүрүп атат. Баткен облусу боюнча 90 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жана 96 фап бар. Тилекке каршы алардын арасында авариялык абалдагы имараттар да бар. Бул үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан оңдоп түзөө иштерине акча каражаттары бөлүнүп турат. Бүгін Кыргызстандык балбан Азиянын 3 жолку чемпиону Айсула Тыныбекова Казакстандын Нур-Султан шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын финалына күрөшөт. Анын атаңдашы Болгариянын балбаны Тайбе Мустафа Юсейн болмокчу. Ал 28 жашта, учурдагы дүйнө чемпиону. 19 сентябрда жарым финалда түндүк кореялык атаңдашын 7-0 эсебинде утуп финалга чыккан. Ушул күндөрү спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты Казакстандын баш каласы Нур-Султан шаарында өтүп жатат. Мелдеште алдыңкы 5 орунду камсыздаган балбандарга 2020-жылы Токиодо өтүүчү Олимпиадага жолдомо берилет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур ТVнын мобилдик репортер өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 30 31 84 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Көңүл бурган чын ыраазычылык, алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.